орысша сөйлеген киши болгонмен, бирок ушул курултайда мен кыргызча сөйлөгөнгө милдеттүүмүн. Ошон үчүн мен ката кетирсем, камтырап калсам, мага кечиргиле, мен өкүнөмүн. Бирок мен чын жүрөктөн өзүм ойлогонумду айтам жакта. Урматтуу делегаттар, курултайдын эң негизги милдети азыркы бийликти, азыркы президентти сыноо, көзөмөл кылуу, саясий бөлүм кылыш керек. Мурунку бийликке бирок Акаев кеткенде биз Акаевке саясий баарыбыз эле беребиз, саясий бааны жамандайбыз. Анан Бакиев кеткенден кийин Бакиевди жамандайбыз. Эми Атамбаев кеткенде азыр баары эле Атамбаевди жамандайбыз. Атамбаевдин жоопкерчилиги бар, мен жашырбайм. Бирок азыр эчтеке өзгөргөн жок. Мен адвокатмын. Мен сотторго барып жүрөм. Эчтеке өзгөргөн жок. Азыркы убакытта укук коргоо органдары, прокуратура, соттор азыркы күндө эң күчтүү уюшкан кылмыштуу топ. Эң күчтүү уюшкан кылмыштуу топ. Бандиттер уюшкан кылмыштуу топко баш ийет, кызмат кылат. Президенттер алмаштырылып атат. Ошол эле тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор дагы ошол орундарда турат. Жанагы Садыркуловду өлтүргөн, жашырган, ошол өлтүргөндү жашырган тергөөчүлөр, прокурорлор, ошолор эле башында Бакиевке кызмат кылып атты, кийин Атамбаевге кызмат кылып атат, азыр Жээнбеков кызмат кылып атат. Эмне өзгөрүлдү? Эчтеке өзгөргөн жок. Атамбаевдин эң негизги жоопкерчилиги сотторду реформа кылбай, укук коргоо органдарды, прокуратураны реформа кылбай, наоборот, тескерисинче ушул уюшкан кылмыштуу топтун күчүн колдонуп, саясий душмандарды басып, мыйзамдуу саясий күрөштү өлтүрдү. Мына бияқта отурат баары. Бияқта Нариманов бар, Келдибеков бар, Текебаев бар, ушул баары ушул саясий душмандарды. Анын жоопкерчилиги кандай биз биле албай калдык. Анткени жанагы тергөө, соттор болуп атканда баары мыйзам бузуу менен болду. Ошон үчүн биз чындыкты билбей да калдык. Жээнбековдун жоопкерчилиги ушул кылмыштуу системасын колуна алып, Атамбаев өзү алып келип, өзү колуна берип, даярдап берип. Атамбаев өзү кылды бул системаны. Бирок ал даяр болуп, Жээнбеков берди, а Жээнбеков болсо ошол менен азыр колдонуп атат. Ошол үчүн Жээнбеков азыр өзүнүн саясий душмандарын каршы колдонуп атат. Ушул прокуратура, сот, милиция деген уюшкан кылмыштуу топту колдонуп атат. Урматтуу, мен адвокатмын. Ошол үчүн бир силерге айткан сөзүм бар. Ким болсо да мыйзамдуу тартип менен жоопко тартылыш керек. Эгерде мыйзам элге эң жеткиликтүү болгон адам үчүн иштеп берсе, ошондо мыйзам ар биринчи сактайт. Эгерде мыйзам биз жок көргөн адамдын үчүн иштебесе, анда эч ким үчүн иштебейт. Азыр мыйзам эч ким үчүн иштебейт. Мыйзам башчы иштебейт. Мен аны башчы Oyun bitiriyor. Атамбаевдин дагы бир чоң жоопкерчилиги бар. Ал жогорку кеңешке өзүнүн баш ийген партияларды алып келди. Азыр болсо Жээнбеков ошол эле Атамбаев тапкан технологиясын колдонуп 2020-жылы өзүнүн баш ийген партияларды алып келем дейт. Бирок ага жол бербеш керек. Мен ишенем, 2020-жылы бизге өз алдынча көз каранды саясий күчтөр керек. Ошондо саясий күрөш болот. Biz oylabışımız gerek, biz batırdı gütmüşümüz gerek. Bizde siyasi güreş bolganda, o siyasi güçtür, birliktin mutakları birbirimin gözöler kılıp, birbirimin janagı kılmış kılgandırın betini açıp, oşonda uğurluk azayat. Oşon için ben işine Kırgızstan'ın tağdırına biz 2020 жылы evi уже Rahmat.